Суперинфо гезитинин жаңы санында. Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы жеке жашоомо концерт бергенден кийин көңүл бурам дейт. Шайыр Ырчыдан кызыктуу маек. Эстрада жылдызы Нурмат Садыров менен апасы тууралуу баарлаштык. Апама көз тийип кетпесин деп сүрөтүн Инстаграмга көп чыгарбайм дейт Ырчы. Нарында айыл элине ок чыгарган үй бүлөнү кандай тагдыр күтөт? Байлыгына чиренген үй бүлө биротоло айылдан көчүп кетсин дешүүдө жабырлануучулар. Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова депутат болуу кыялыма бир эмес 2 жолу жеттим деп кызыктуу маек куруп берди. Ырчы Делмар тобунун мүчөсү Сардар Туркменов маданият министрине капа. Ырчы Бегмайга көрсөткөн колдоону башка ырчыларга деле көрсөтсө болмок дейт ал. Кантип организмди Д витамини менен толуктайбыз? Сөзсүз эле көл жегенде күнгө кактануу шарт эмес. Бир койго алмашып алган өрүк комуз мени ырчы кылды дейт ырчы тамада Кутман Султанов. Белгилүү оончу ырчы Арзыбек Бердияровдун ак өргөсүнө бардык. Досторум уйгур эле жүрө берет экенсиң деп тамашалашкан дейт эл артисти. Кыл кыякчы Залина Касымова балалыгын эстейт. Баладай болуп ойноп, тентектик кылып деле жарыткан жокмун дейт күлүп. Өзүнүн улуу аялдарга үйлөнгөн атактууларды тизмектейбиз. Алардын бири мектептеги эжекесине баш кошкон Франция президенти Эммануэл Макрон. Анар, анжир жана куурма кандай мээнет менен өстүрүлөрүн билесизби? Бул санда аравандык багбанын баянын окуй аласыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.